Assalamu alaikum. Hormatly tuğanlar, bugün sizler menен Badr soğuşunun kelip çıgısı jönünde söylöşөбүз. Бул эмне болгон согуш, эмне болгон жер, Badr деген жана бул кандайча жүз берди. Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Өтө кызык окуя. Өтө кызык. Мен өзүм Бадрда болдум. Жана ал жерде ушул согуш учурунда жүргөндөй көз ирмемдер да болду. Жана ушунун бардыгын сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылам. Анда барыбыз кеттик Бадрга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рабик ойранында, Санияту Маррада, Ушайырда, мына ушул качып кутулган Абу Суфьяндын кербенин кармоо ушунчалык кызыгат. Анткени мына ушул кербен мусулмандардын колуна түшө турган болсо, Мекке экономикасына чоң бүлгүн салынмак. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Талха ибн Убайдуллах жана Саид ибн Зайдты түндүккө Хаврага чейин жиберет. Ушул Абу Суфьяндын кербенин чалгынап келүү үчүн. Каерде келатканын табуу үчүн, тагыраткана кербенди табуу үчүн. Айткандай эле булар Хаврага жеткенде ушу Абу Суфьяндын 50.000 динарлык мал жүктөп болгону 40 эле адам менен кайра кайтып келатканын көрүшөт. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул жөнүндө кабар жөнөтүшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын чогултуп, бул меккеликтердин кербени. Жана муну алгыла, жана Аллах балким силерге муну берекелүү кылар деп жар салат. Жана бул жүрүшкө чыгуу сахабалардын өз ыктыярына коюлат. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бардык сахабалар ээрчи бербейт, муну адаттагы эле жүрүш катары көрүп, көбү Мадинада калып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен 312 сахаба чыгат бул жүрүшкө. Жана 70ке жакын төө болот. 312 адамдын ичинде 70ке жакын төөнү 3төн 4төн болуп кезектешип минишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда бир төөнү Али ибн Абу Талиб жана Мурсид ибн Абу Мурсид менен чогуу минишет. Айтмакчы, бул жүрүштө Абу Az-Зубайр Ал-Аввам менен Мигдад ибн Ал-Асваттын гана аттары бар эле. Калгандары мына ошо же болбосо төөлөргө кезектешип чыгышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул саллашууга даярданган мусулман аскерлерин жалпы жетекчилигин Мусаб ибн Умайрга тапшырды. Ал эми бул аскерлер тобун эки топко бөлүп, мухажирлерден турган аскерлер тобунун желегин Али ибн Абу Талибке тапшырды. Ал эми ансарлардан турган аскерлер тобун Саад ибн Муазга берди. Ошондой эле бул аскерлердин эки жагында эки аскер башчысы бар эле. Тагыраак айтканда оң жагын Мигдад ибн Амр башкарган болсо, сол жагын Зубайр ибн Ал-Аввам башкарды. Анткени алардын экөөндө ат бар болчу. Биз жогоруда айткандай, ушул учурдагы мусулман аскерлеринин болгону эки эле атчаны бар эле. Аларды дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки флангка койду. Мусулмандар Мадинадан чыгып, негизги жол менен Ар-Рауха кудугунан оңго буруп, Бадрга бет алышат. Жана Рахкан өрөөнүнө жеткенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сахабасын алдыга чалгынга жиберди. Абу Суфьян өзү жетектеген кербенди Мадиналык мусулмандар уулап чыкканы жөнүндө кабары жок болот. Бирок ошол кезде кербенчилердин этияттыгы жолдогу каракчылардан кооптонуп, улам алдыга чалгынчыларды жиберип келаткан. Кайсыдыр бир жерге жеткенде Абу Суфьян өзү жетектеген кербенди Мадинадан мусулмандар колу уулап чыкканын, отурлап чыкканын билип калат. Жана шашылыш түрдө Меккеге Дамдам ибн Амрды кабар берүү үчүн чаптырат. Дамдам Меккеге чымын куюм болуп келет. Киргенде ушундай вай көтөрүп келет. Эй меккеликтер, туруңуздар, өлдүк эле өлдүк, сиздердин кербениңиздерге Мухаммад кол салды, сиздердин кербениңиздерди тонап алды деп көйнөгүн жыртып, атын чапкылап, иши кылып, меккеликтердин жүрөгүн үшүн алат. О Курайштар, силердин Абу Суфьяндагы мүлкүңөрдү Мухаммад сахабалары менен талаганы жатат. Силер ал жакка тез аттанышыңар керек. Жардамга
жардамга. Меккеликтер жананын тегеректеп жашаган урулар, тагыраак айтканда Абу Суфян жетектеген кербенде үлүшү бар урулардын бардыгы биз бул кербенди Мухаммадка алдырбашыбыз керек. Эмнеге биз ага берип коюшубуз керек деген ой менен тез аранын ичинде 100 атчан, 600 соотчон Абу Жахыл жетектеген аскер куралы. Ошентип, Курайштар түндүккө жүрүп отуруп Усфан өрөөнүн, соң Кудайтты өтүп, Аль-Жухфага жетишет. Ал эми Меккеде ордуна карыздар бирөөнө жиберген Абу Лахаб жана бул жортууга катышуудан баш тарткан Бану Ади уруусу гана калат. Бул учурда Абу Суфян Бадырга жакын калган болот. Бирок эмнегедир кооптонуп, ал кербенди токтотуп коюп, өзү алдыга чыгып чалгындап келаткан. Кайсыдыр бир кудукка жеткенде ал кудуктан эки атчандын аттарын сугарып, суу камдап кеткенин көрүп калат. Алар кеткен соң кудукка өзү түшүп келет да, алардын аттарынын тезегин ушалап көрөт. Тезектен курма денектери чыгат. Абу Суфян түшүнөт, бул Мадиналыктар экендигин. Анткени Мадинада гана, Эзелтеден Ясрибте гана аттарга жана төөлөргө курма берип багышчу. Абу Суфян алдыда мусулмандардын буктурмастырганын сезет. Жана адаттагы Бадырдан өткөн даңгыр жолдон эски Кызыл деңизди бойлоп өткөн эски жолго салып, мусулмандардын буктурмасын айланып, качып, кутулуп кетет. Абу Суфян Меккеге, ey туугандар, силер эми өзүңөрдүн малыңарды коргоо үчүн жолго чыктыңыздар эле, бизди Кудай сактады, эми кайта бергиле деп чабарман жөнөтөт. Ал чабарман Мекке аскери Аль-Жухфа деген айылга жетип калганда жетип барат. Бул кабарды угуп, меккеликтер артка кайткылары келет. Мусулмандар Зафран өрөөнүнө жетейин деп калганда, чалгынчылар Меккеден чыккан аскер тууралуу күтүлбөгөн кабарап келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын Мадинага кирип келүүсүнөн кооптонбойт. Бирок тим койсо алар бул чөлкөмгө абалын бекемдеп, мусулмандарга кооптуу болорун түшүнөт. Маселени таразылап, капырларды утурлаган согуш гана токтоторуна көзү жетет. Жана дароо аскер кеңешин чакырып, чогулгандардын оюн угат. Абу Бакыр жана Умар ибн Хаттабтар сүйлөшөт. Андан кийин сөздү Мигдат ибн Амр алат жана ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып, "Эй Аллахтын элчиси, сен Аллахыңдын буйругун аткар" дейт. Жөөттөр Муса алейхисаламга "Бар, сен Аллахың менен чогуу согуша бер, биз күтүп турабыз" дешкен. Биз андай дебейбиз. Биз бар, Аллахың менен чогуу согуш, жана биз сен менен чогуу болобуз дейбиз. Жана сен баркал гыматка чейин барсаң да, сен менен чогуу барабыз дейт. Бул сөзгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кубанат. Бирок жогорудагы үчөө тең, Абу Бакыр да, Умар да, Мигдат да булар мухажирлер эле. Эми ансарлар эмне дейт экен деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ансарлар тарапты карайт. Анын үстүнө Акаба келишиминде Ясриптин сыртындагы согуш жөнүндө сөз айтылган эмес эле. Ансарлардын атынан Саад ибн Муаз сүйлөйт. "Эй Аллахтын элчиси, сен ансарлар эмне дейт экен деп турасың го. Биз сага Аллахың буйруганды аткар, биз бар алгымат эмес, жер түбүнө чейин барсаң да сен менен чогуу барабыз деп убада кылабыз. Мен уруумдун атынан ушул сөзүмдү беремин" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай кубанат. Жана сахабаларга дуа кылат. "Эй Аллахтын кулдары, сүйүнчү, мен экинин бирин көрүп турам. Аллах Таала экинин бирин убада кылды. Тагыраак айтканда, же жеңишти, же кербенди. Жана согуш таласында капырлардын кыйраганын көрүп тургандаймын" деп сөздү бүтүрдү. Андан соң ар ким өзүнүн ордуна тарап кетишти. Мусулмандар Зафран өрөөнүнөн чыгып, Аль-Асиф тоо ашуулары аркылуу Бадырга жакын жердеги Аддияга токтошту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тегерекке чалгын жиберип, өзү да Абу Бакыр менен душман турагын издеп чыкты. Бир кезде алар чөлдө бир бедуин абышка жолугат. Жана андан меккеликтердин жана мадиналыктардын токтогон жерлерин сурайт. Ал абышка да жөнөкөй абышка эмес. "А силер кимсиңер?" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Сен биринчи жооп берсең, анан айтабыз." Эгерде меккеликтердин мынанча күн мурда Маккадан чыкканы чын болсо, анда алар мына жерге келип токтоду деп бир жер көрсөтөт. Эгерде мадиналыктардын мынанча күн мурда чыкканы чын болсо, алар мына жерге келип токтош керек деп эки тараптуу тең так айтып коет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт, "Эми айткыла, силер кимсиңер?" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Биз Суданбыз" дейт.
Авышқа ойланып қалады, бұл қайсы судан болды екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен кете береді нары. Бұлар қайсы судан болды екен? Йемендің суы же Хижаздың суы, Нәжддің суы деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біз суданбыз дегенде адам затының судан жаралғанын назарға тұтып айтады. Ал эми тиги ақсақал ошол кезде су деген уру болгон, ал уру Йеменде де жашаган, ал уру Хижазда да, Нежде де болгон. Ошо кайсы суудун, каердеги суу уруусунан экен деп күйлөнүп ойлонуп кала берет. Ошол эле күнү кечинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Абу Талибти, Зубайрды жана Саад ибн Абу Ваккасты чалгынга жөнөттү. Бизге белгилүү болгондой, бул учурда Абу Суфиян караванды алып качып, Бадр өрөөнүнөн эбак эле алыстап кеткен болчу. Чалгынчылар Бадр кудугуна чейин барышты жана ал жерде меккеликтерге суу камдап аткан эки кызматкерди кармап алышты дагы, аны мусулмандардын лагерине алып келди аларды. Алар мусулмандар лагерине келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп аткан учуру болчу. Мына ошол учурдан пайдаланып, Али ибн Абу Талиб, Зубайр, Саад ибн Абу Ваккастар мына ошол эки кызматкерди мындай айтканда сурак ала башташты. Силер кимдерге суу камдап атасыңар? Биз меккеликтерге суу камдап атабыз. Абу Суфиянга камдаган жоксуңарбы? Жок. Абу Суфиян кайда? Билбейбиз. Бул сууну силер Абу Суфиянга камдап атасыңарбы? Жок, биз меккеликтерге камдап атабыз. Абу Суфиян кайда? Билбейбиз. Анан аларды сабай башташты. Катуу сабап салышты. Силер калп айтып атасыңар деп. Тегилер ошончалык катуу токмок жегендиктен аргасыз мойнун алды. Ооба, биз Абу Суфиянга суу камдап атабыз деп. Мына ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын бүтүп келди дагы, силер бул экөө чындыгын айтса сабадыңар. Анан калп айтса унчукпай койдуңар деп тиги экөөнү өзү суракка алды. Мушриктердин лагеринде канча киши бар деди. Алар билбейбиз деди. Кандай курал жарактары бар деди. Аны да билбейбиз деди. Анда пайгамбарыбыз сону айлантырып берди. Канча төбөсү ойлат бир күндө. Алар айтты, бир күндө кээде 9, кээде 10. Демек, алар 900-дөн 1000ге чейин адам экен. Кимдер келди Меккеден? Тиги эки кызматкер Меккедеги жакшылардын баарын атап берди. Пайгамбарыбыз карап туруп, Мекке бизге эң кымбаттууларын жөнөткөн экен dedi. Ооба, бүгүн ушуну менен Бадр окуясы бүтпөйт. Биз бүгүн Бадр окуясынын келип чыгуусу жөнүндө сөз кылдык. Себептерин сөз кылдык. Эмки көрсөтүлөт. Бадр окуясы кантип мусулмандардан эмнени талап кылды? Мусулмандар буга кандай даярданды жана бул даярдык эмнени өзүнө камтыды? Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Анда келерки көрсөтүүнү күтүңүздөр. Башкаларга дагы кулак кабыш кылыңыздар, биздин каналга жазылыңыздар. Эмки көрсөтүүдө мусулмандардын бул согушка болгон даярдыгы жөнүндө сөз кылабыз. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.